Ошол үчүн бирөөгө корккон нерсеңди айтпа, ошону менен коркутат да. Кудуктун жээгин алып келди да көйнөгүн чечип алды. Душмандар жакындан келет. Юсуф алейхиссалату вассаламдын окуясында бир туугандары атасы Юсуф алейхиссаламды жакшы көргөндүгүнө көрө албастык кылгандыктан отуруп алып кеңешкендери. Бирөөсү пикир айтып атат. Өлтүргүлө Юсуфту. Же таштагыла белгисиз алыс жерге алып барып. Болот атаңардын жүзү силерге гана. Жана болосуңар андан кийин солих жакшы коом. Отуруп алып кеңешип жатканда бирөөсү айтты, өлтүрүш керек деди. Экинчиси айтты, жок, өлтүрүп не кыласыңар, эми адам өлтүргөн коркунучтуураак нерсе. Андан көрө алыс бир жерге апарып таштагыла, таппай калсын. Максат атанын мухаббатыны өзүбүзгө алыш керек болот да. Буну алыска апарып салалы, атабыз менен бул бири-бирин таба албайт дагы, атабыз бизди карап калат. Ушундай кылсаңар, яхлу лакум важха абикум. Атаңардын жүзү силерге карап калат. Куду эле жашоодогу бардык жакшылыкты Юсуф алейхиссалам тосуп калгандай сүйлөп жатышаттар да. Ушуну эле жок кылса, атаңар силерди жакшы карап калат. Силерди мухаббат кылып калат. Анан силер болосуңар солих коом, тобо кылып алып жакшы болуп жашай бересиңер деп. Күнөө экенин билет эле. Бирок ошо эмне деп атат? Юсуф алейхиссаламды өлтүрүп, же алыс жерге алып барып таштап жок кылгандан кийин бул күнөө, тобо кылып жакшы болуп жашап аласыңар дейт. Кээ бир уламалар айтат, андан кийин силер үйдө ынтымак жашаган коом болуп каласыңар деп айтып атат. Адам хасад кылгандан кийин, көрө албастык кылгандан кийин анын экинчи иши харам болот да. Көрө албастыктын эң төмөн деңгээли тили менен, эң жогорку деңгээли өлүмгө барат да. Ошондуктан эмне кылды? Юсуф алейхиссаламды эң жогоркусун сунуштады. Кээ биркилери өлтүрөлү десе, кээ биркилери алыска алып барып таштайлы деди. Көрө албастарга ушундай сезилет экен да, бир адамдын кадыр баркы аябай көтөрүлүп кетсе, экинчи бир адам кадырга жетпей калса айтат экен, ушуну жок кылсак, же ушуну жала жапсак, элдин баары бизди сыйлап калат депчи. Бардык жерде адамдын жашоосу ушинтип ойлонот экен да. Андай эмес экен. Адам кадыр баркты өзүнүн мээнети, амалынын себебиден Аллах бере турган нерсе экен. Бирөөдү жок кылсаң сага берилип калбайт экен да. Макул бирөөдүн байлыгы берилип калышы мүмкүн экен. Бирок кадыр баркы, илими, даражасы берилбейт экен да. Ошондуктан булар ойлоп калды, жок болуп калса эле бизди атабыз карап, атабыз бизди жакшы көрүп калат деди. Бирок жок кылган күнү билди, атасы буларды карабай койду. Мурда балам десе кийин көңүл да бурбай койду да. Демек, көрө албастыктын негизинде иш кылсаң, анын кайра сага пайдасы эмес, зыяны тиет экен дейт. Кала каилум минхум ла тактулу Юсуфа. Ичинен бирөөсү айтып калды, өлтүрбөгүлө Юсуфту деди. Эң чоңу Яхуда деген эле эң бир жакшыраагы ушул болгон экен, өлтүрбөгүлө Юсуфту. Ва алкуху фи гаябатил жубби. Гаябатул жуб деген терең кудук бар эле, тереңдиги көрүнбөгөндүктөн гаяба деп атап койгон эле. Ошол терең кудукка таштап койгула. Ялтакитху ба'ду сайяра. Өтүүчүлөрдүн кээ биркилери алып алат. Ин кунтум фаилин. Эгер Юсуфка бир нерсе кылуучу болсоңор, ушундай кылгыла деди. Эң бул дагы жамандык. Юсуф алейхиссаламды кудукка ыргытыш, бул дагы жамандык. Бирок жамандыктардын ичинен эң жакшысы экен да булчу. Ошондо эмне кылды? Булар келишти. Өлтүрүш үчүн да, башка бир жакка апарып ташташ үчүн да, кудукка апарып ташташ үчүн да.
3 pikir boldu. Üçөөнүн кимисин аткарсак дагы Юсуф алейхиссаламды атасынан алып кетишибиз керек деген ойго келишти да. Эми Юсуф алейхиссалату вассаламды Якуб алейхиссаламдан алып кетиш үчүн жалган айтып амал жасап ататтар. Qalу я абана ма лака ла та'манна ала Юсуфа ва инна лаху ланасихун. Атабыз, не болгон сизге? Аманатчыл деп билбейсиз бизди Юсуфка. Албетте биз Юсуфка жакшылык каалоочубуз деди. Ва арсилху маана, жөнөтүңүз аны биз менен гадан эртең ойноп, мөмөжеп келебиз. Ва инна лаху лахафизун, албетте биз буну сактоочубуз деди. Сактап, жакшы карап келебиз. Айтып атат, я абана, о атабыз, неге сиз ишенбейсиз бизге Юсуфка аманатчыл деп? Бир адамга ишенбесең, анын айткан сөзүнүн тескерисин жашашың керек. Себеп ал сүйлөгөн сөздөрү катасын жашырыш үчүн сүйлөйт. Себеп адам өзү ката кылса, туура эмес кылса, жаман туура эмес максаты болсо, ошону жашырыш үчүн сүйлөйт. Ошонун сөзүн карап турсаң, тескериси туура болот. Булар кыянат кылып, жакшылык каалабай өлтүрмөкчүбү? Жок кылмакчыбы? Айткан сөзүн карабайсыңар. Не дейт? Неге бизди аманатчыл деп билбейсиз Юсуфка? Биз Юсуфка аманатчыл болобуз. Экинчиси ва инна лаху ланасихун. Биз буга жакшылык гана каалайбыз, бир тууганыбыз болсок деди да. Бузуку жакшы сүрөттө келет. Бузуку келип, мен жаман бузукумун, сени ыргытам, жок кылам, кудукка салам десе, ээрчибейсиң да. Балаңды өлтүрөмүн десе, бербейсиң да. Бузуку не кылат? Жакшы сүрөттө келет да. Адам алейхиссалату вассалам менен оба энебизди жаннатка киргизгенде да шайтан ушундай сүрөттө келген. Аллах жебе деген даракты же деди да. Айттым, негесе? Албетте шайтан келип ушуну жесеңер жакшы болот деди. Ишенбесе касам ич деди. Вакасамахума, экөөнө касам ичип атат. Албетте мен силерге жакшылык каалап атамын деди. Анан жесеңер дейт. Несеңер не болот дейт? Жесеңер периште болуп кетесиңер, же түбөлүктүү жаннатта калып кетесиңер деп Адам алейхиссаламды алдады. Мен силерге жакшылык каалап атам, точно жакшылык кылып атам. Билгиле, жесең же периште болосуң, же мындай болосуң. Шайтан жана шайтандын аскери ушундай сүрөттө келет. Аябай жакшы сүрөттө келет. Биз мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, мөмөжейбиз, ойнойбуз, эс алабыз, чогуу болобуз. Жакшы сүрөттө келет. Ошол үчүн шайтан диндарларга ушундай келет да. Эми кичине байлык таап алсаң, кичине иштеп байлык кылып койсоң, анан кийин даватка чыга бересиң. Чоң үй салсаң, мастура жамаат күтөсүң. Коноктор келет, ошолорду күтөсүң. Чоң машина алсаң, алыс даватка чыгасың. Деп сизди чоң машинанын аркасынан жөнөтүп жүрөт. Чоң машина, чоң үй жокто дале сиз даватка чыгып жүрдүңүз эле го. Эми сизди алдап койгондуктан кетти, шайтан айтат, кара дейт, алданды кетти дейт. Адам алейхиссалам менен оба энебизге жакшы болуп насаат айткан сүрөттө келет. Бузуку бузукулук сүрөттө келбейт. Келип туруп, мен силерди жаннаттан чыгарыш үчүн келдим. Мына даракты жейсиңер, дозок жаннаттан чыгып кетесиңер десе, жебей коет да. Ошол үчүн не кылат? Бузукулар жакшы сүрөтүндө көрүнөт. Көп учурдачы. Ой, биз сизге жакшылык каалап атабыз, биз мындай адамдарбыз, тетиги жаман адамдар депчи. Якуб алейхиссаламга не кылып атат? Неге сиз ишенбейсиз? Ишенишиң керек да дегендей кылып атат да. Неге ишениши керек сен бузук болуп турсаң деген сөз да бар да. Балдар айтты. Биз карап, жакшы ойноп эс алдырып келебиз деди. Анан жүрөгү таза адам барга сөзгө ишенип калат экен да. Ушундай десе Якуб алейхиссалам билет эле булардын кыянат кылышын, бир нерсе кылышын билет эле. Бирок сөз айтканда айтты. Эми ушинтип айтып атат, макул деп ишенип калды. Ошол үчүн баягы алдамчылар чыгып атпайбы? Азыр түрдүү мындай акча берсеңиз, мындай кылып көбөйтүп бере коебуз десе, карапайым эл жүрөгү таза да. Көбөйтөт, көп акча болот турбайбы? Үйлүү боло калат турбайбы деп акча берсе, жок да. Эмне үчүн? Жүрөгү таза болгондуктан андай жамандыкка ойлонуп баш жетпейт. Оюна келбейт. Ошондуктан оюна жаман нерсе келбегендиктен не кылат? Ишенип калат да. Айтты, неге ишенбейсиз? Биз апарып ойноп келебиз десе, Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Якуб алейхиссалам айтып атат балдарына эки себеп. Биринчиси, мен кыжаалат болом, силер аны алып кетсеңер. Не болот деп кыжаалат боло берем? Экинчиси,
Wa akhafu ayyakulahu dhi'b. Жана коркомун карышкыр жеп кетишине. Эки нерсе айтты да, мен биринчи кыжалат болом силер алып кетсеңер, экинчиси карышкыр жеп кетет деп корком деди. Wa antum anhu ghafilun, силер гафилетте калып байкабай калганыңарда карышкыр жеп кетет деп ойлойм десе, қалу балдар айтат, la in akalahu dhi'b, эгер муну карышкыр жесе, wa nahnu usbatun, биз бир жамаат болуп туруп карышкыр жеп алса, inna idan la khasirun, анда биз өкүнүчтө калган алсыздар болобуз. Биз андай эмеспиз. Антип ойлоп коюң деди. Юсуф алейхиссалам эки себеп айтты да. Биринчиси кыжалат болом, экинчиси карышкыр жетсе, карышкыр жебейт, мына биз турабыз го деди. Бирок кыжалат болом дегенге жооп бербей койду да. Себеп маселе ошол жерде болчу да. Кыжалат качан болот? Кыжалат адам жакшы нерсесинен ажыраганда кыжалат болот. Бир нерсени жоготуп алсаң, кыжалат болуп издей бересиң, балаң мектепке кетсе, бир жакка келсе, кыжалат боло бересиң го. Же болбосо кээде не кылат, телефондон чалып турган таксиден дейт. Бир нерсе болсо мен кыжалат болом дейт. Чалып койсо эле куду бир нерсе болбой кала тургандай элестетип алат да. Же бир нерсе болуп калса, келип ошол жерде куткарып кете тургандай элестетет. Бул кыжалатчылык дейт. Бир жакшы нерсесинен ажырап баратканда кыжалат болот. А коркунуч жамандык келгенде болот да, карышкыр жеп кетет дегенде коркунуч пайда болду. Ошондо балдарына дейт, карышкыр жебейт, биз турабыз го дейт. Ушул убакытка чейин пайгамбар саллаллаху бир хадисте келет, ушул убакытка чейин адамдар карышкыр адам жейт экен дегенди билбейт экен да. Анан булар не кылды? Эртеси күнү жалган токуганда карышкыр жеп кетти. Негесе атабыз ушунан коркот экен деп. Ошол үчүн бирөөгө корккон нерсеңди айтпа, ошону менен коркутат да. Бир нерседен адам корккон жери болот. Ошо корккон жериңди айтпагының себеби адамдар сени ошол нерсе менен коркутат да. Ошондуктан не кылды? Якуб алейхисалам карышкыр жеп кетет дегенде айтты. Болду. Карышкыр жеп кетти десек болот турбайбы деп. Анан алар үйрөнүп алды да. Андан ушинтип Якуб алейхисалам кошуп берди. Эми сактап келебиз, насаатчыбыз, мына биз турабыз, 10 балаңыз, эң күчтүүбүз, биз деген бир жамаат болупсак, бир карышкырга күчүбүз жетпесе өлгөн экенбиз дегенде кошуп берди. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Alıp ketkende Yusuf aleyhissalamdı bardыгы bir pikirge kelişti, kudukka taştayбыз деп. Ghayabatil jubbga taştayбыз деп. Бардыгы ошол пикирге кирип кудукка таштады. Кудукка таштаганга чейин атасынан алып бир аз алысыраак барганда, ушунча катуу курду Yusuf алейхиссаламды, буну урса байке жардам бергин деп ага жабышат эле. Ага жабышса алда урат эле да. Бир туугандар катар урду да. Өлөйүн деп калган убакта жанагы эң чоң Яхуд деген айтты, биз өлтүрбөйбүз дедик го. Кудукка таштайбыз дедик го. Кегиле кудукка таштайбыз деп кудуктун жээгин алып келди да көйнөгүн чечип алды. Бир туугандарым койгула деп ыйлайт эле, чыдабагандан жаш бала ата деп кыйкырат эле да. Баягы бирөө урса ата, ака деп, апа деп кыйкырат го. Ата билсеңиз экен мага не болуп жатканын деп аяк катуу ыйлайт эле. Бир туугандары таш боордук менен урушту. Көйнөгүн чечип алганда айтты, жок дегенде көйнөгүмдү бергилечи, мен мүчөлөрүмдү, дене келбетимди жаап турайын деди. Таза адам таза нерсени ойлойт да. Булар мени ыргытып жүгүрөт, өлтүрүп жүгүрөт деп ойлобойт экен да. Көйнөгүмдү бергилечи, уяттуу мүчөлөрүмдү жаап алайын деди эле, көйнөгүн бербей койду. Ошондо мыскылдап айтты, сен түш көрүпсүң, ай күн көрүпсүң, 11 жылдыз көрүпсүң, чакыр ошо айың кесин, күнүң кесин, 11 жылдызың кесин, сага жардам берсин деди. Ошентип кудуктун жээгинен кулатып ийди. Бирок ыргытканда кээ биркилердин ою дагы деле өлтүрүп салыш болду да. Кудуктун жарымыга жеткенден кийин токтоп калып, бир таштын үстүнө токтоп калды. Сууга түшкөндөн кийин суунун түбүнө чөгүп кетпей, бир таштын үстүнө токтоп турду. Үстүнөн таш ыргыталы деп карап туруп, чөгүп өлдү окшойт деп ойлоду. Анан кайра кыйкыгандан ойлоду, мени түшүрүп алып, кайра мени чакырып жатат. Айкелеримдин райымы келип кетти деп, мен тирүүмүн, эч нерсе болбодум деп жиберди. Анан таш урабыз деп кайра тополон кылганда, Яхуд деген эң чоң айтты, токтотуп калды, урбагыла депчи. Айттык го биз таабасын өтүп кетип аткан адамдар деп таштап койду дейт дагы, баягыларды өлтүрбөй кайра алып кетти. Ошондо Юсуф алейхиссалам Аллах таалага мынтип дуа кылган экен да. Я шахидан гайра гаибин, о бардык жерде бар болгон, жок болбогон, я карибан гайра баидин,
О жакын болгон, алыс болбогон, я галибен гайра маглубин, о баарын жеңген, жеңилбеген, иж'алли мин амри фаражан ва махража, кылчы менин ишимден мага жеңилдик жана чыга турган жол деп дуа кылган экен. Ибрахим алейхиссалату вассалам отко түшкөндө кийиминен чечип ыргыткан эле да. Кийими жок кылып ыргыткан эле. Кайра Юсуф алейхиссалам кудукка ыргытылганда чоң атасына окшоп көйнөгү жок ыргытылды да. Ошол Ибрахим алейхиссалам көйнөгү жок эле, Жабраил алейхиссалам бир көйнөк алып келип берген эле, жаннаттын жибегинен болгон. Аны Ибрахим алейхиссалам Исхак алейхиссаламга берип, Исхак алейхиссалам Якуб алейхиссаламга берген эле. Якуб алейхиссалам баласынын көкүрөгүнө байлап койгон эле, эч ким байкабайт эле да. Ошол көйнөгүнү Жабраил алейхиссалам келип, баягы көкүрөгүнө чечип чыгарды дагы, баягы көйнөктү кийгизип койду дейт. Караңыздар, дагы бир нерсе бар, душмандар жакындан келет. О, алыстан бирөө душман болбойт да. Ошол үчүн тарыхты карасак, ар дайым элдин душманы элдин ичиндеги саткындар болгон да. Адам неге саткын болот, неге бузук болот? Себеби нафсисини, жүрөгүнү тазалабаган инсандар болот. Нафсиси тарбияланбагандыктан кийин бузукулукка барышка туура келет. Аллах Таала баарыбыздын нафсибизди тарбиялап тазалаган болсун.